Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү видео материал жалпы менин пациенттериме, ошол эле учурда өзүнүн ден соолугун жакшыртса келген ар бир адамга, айрыкча кант диабетинен жабыркап жүргөн адамдарга сунушталат. Себеби бул ошол алдыда мен сунуштай турган рецептти колдонуу аркылуу кандагы глюкозанын деңгээлин түшүрө аласыздар жана ошонун негизинде ооруңуздарды бир кыйла жакшыртсаңыздар болот. Бирок эскертип кое турган нерсе, бул эч убакта негизги дарыланууну алмаштырбайт. Ошол себептен сиздерге эмне дары жазылган болсо, ошону ичип жүрө беришиңиздер керек болот. Жана анын үстүнө мунун ошол глюкозаны азайтуудан сырткары дагы толтура пайдалары бар. Мисалы, көп эле адамдар ушул өзүнүн организмин тазалагысы келе берет да, ошол организмин тазалагысы келген адамдар колдоно турган болсо, өзү ниет кылгандай эле организмдеги баардык уулуу заттар сыртка чыгып кетет. Бир жылда айталы 2 жолу ар 10 күндөн 10 күн колдонуп, 10 күн эс алып, 10 күн колдонуп, 10 күн эс алып, ушинтип 3 жолу жасап кое турган болсоңуздар, организм толугу менен тазаланып бүтөт. Канча жашта болсоңуздар дагы. Анан көп эле адамдар ушул арыктоо максатында, кандайдыр бир оорулардан айыгуу максатында витамин ичкиси келе берет. Ушул керектүү болгон витаминдерди толуктагысы келген адамдарга дагы ушул рецептти сунуштамакмын. Кайсы гана витаминди ичкиңиз келбесин, ошол витаминди сизге демек бере алат. Бизге ошол рецептибиз үчүн эмнелер керек болот? Негизинен биз чай ичебиз. Ошону унутпаңыздар. Кандай чай дейсиздерби? Адаттагы көк чай же кара чай эмес, бир аз башкачараак. Демек бизге эмне керек болот? Бизге бир ошол жаңгак дарагынын бир жалбырагынын жарымы керек болуп калат. Эгер бүтүн кошо турган болсок, бир аз уулуу болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жарымын кошосуздар. Жейде дарагынын 2 жалбырагын кошосуздар. Жана ошондой эле тыт дарагынын дагы бир жалбырагын кошосуздар. Жана бир 4-5 дана уйбеде кошосуздар. Ошолардын баарын айталы 1 литр кайнак сууга салып туруп, анан демделгенден кийин айталы бир 10 мүнөттөн кийин деп коелу, чай сыяктуу кылып иче берсеңиздер болот. Бир күндө 3 пияла жетиштүү болот. Жана ушуну 10 күн ичесиздер. Жана бул тамактанууга, башка нерселерге эч байланышы жок. Тамакты тамактай эле жей бересиздер. Күндүзү ичиш керек албетте. Түн ичсеңиздер сары айдоочу касиети болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн күндүн биринчи бөлүгүндө ичкен пайдалуураак болот. Катары менен 10 күн ичесиздер дагы, 11-күндөн күндөн тарта 10 күн эс алып, кайра дагы 10 күн ичесиздер. Анан дагы 10 күн эс алып, дагы 10 күн ичесиздер. Жана ушуну бир жылда 2 жолу демек аткарып коюш керек болот. Ошондо өйдө айтылган пайдалар сөзсүз түрдө болот. Ден соолугуңуздар дагы жакшырат. Ошол себептүү колдонуп көрө бериңиздер. Эч кимге эч кандай каршы көрсөтмө жок, зыяны жок. Акырында эмне демекчи мен? Суроолоруңуздар болсо, албетте комментарийлерге жазып кое бериңиздер. Сунуш пикирлер болсо дагы, анан мага байланышып көрүнгөнү келем десеңиздер, же болбосо мен иштеген ооруканага келип жаттарланам десеңиздер, 0504 44 55 28 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазып коюшуңуздар керек болот.